Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда Расул Багышбаев жана Гүлзат Карабаева. Бүгүнкү чыгарылышта. Бишкектеги Орто Сай базарынын жанындагы бизнес борборду өрт каптады. 5-этаж болгондуктан сразу артынан автолестница чыккан. 130 чарчы квадратный метр өрттөнгөн. Өрт өз убагында өчүрүлгөнү менен имараттын жогорку кабаты зыянга учурады. Борбор калааны көркүнө келтирүү өзүбүздүн колдо. Бишкекте кой дегенге болбой, мыйзамсыз иш жүргүзгөн 1,5 миңге жакын соода сатык жайлары бар. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, буга чейин мыйзамсыз иштеп келген Алмалуу базары бүгүнкү күндө бузулуп, кайрадан автобекеттин карамагына өткөрүлүп жатат. Көчөлөрдүн көркүн бузган мыйзамсыз жайлар жок кылынат. Татаал мезгилде тагдыры белгисиз болуп жоголгон жоокерлердин аты жөнү түбөлүккө сакталат. Өлкө башчы Кан майданда дайынсыз жоголгондорду издөө кыймылынын өкүлдөрү менен жолукту. Эрдиги түбөлүк өлбөстүккө айланган баатырлардын элеси ар дайым эсибизде. Шопоков шаарында өлбөс полктун жүрүшү болуп, жеңиш ыры жаңырды. День Победы! День Победы! Великая Отечественная война победоносно завершилась. Улуу жеңиштин 73 жылдыгын белгилөө учурунда коомдук тартипти сактоого өлкө аймагында 7000 тартип сактоо кызматкери тартылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Жерлердеги иш-чараларда башаламандык жаралбаш үчүн милиция кызматкерлери коомдук тартипти сакташат. Ордо калаада өтө турган майрамдык салтанаттарда коомдук тартипти сактоого 3000 милиционер тартылат. 9 май улуу жеңиш күнүндө өтө турган өлбөс полктун катышуучулары менен шаар тургундарына шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кайрылуу жасады. Анда тартип сакчылары жүрүш учурунда жарандар жанына көлөмдүү буюмдарды, спирт ичимдиктерин, асманга аттыруучу жана жарылуучу заттарды, курч кесүүчү буюмдарды алып жүрүүгө тыюу салынаарын айтышат. Ошондой эле жүрүш маалында айрым жолдор жабык болгондуктан мекендештерге бара турган жерге жетүүнү алдын ала пландап алууну эскертет. Төмөндө майрам күнү жабыла турчу көчөлөрдүн тизмесин сунуштайбыз. 9 майда Түштүк Дарбазадагы Жеңиш паркынын алдыңкы бөлүгү Масалиев көчөсүнөн тарта Байтик Баатыр проспектисине чейин жабылат. Ал эми Байтик Баатыр проспектиси жана Абдрахманов көчөсү Масалиев көчөсүнөн баштап Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүгү жабык болот. Мындан тышкары Фрунзе көчөсү Абдрахмановтон баштап Ибраимовго чейинки бөлүгү жабылат. Ошондой эле Шопоков жана Ибраимов көчөлөрү Чүй проспектисинен тарта Жумабек көчөсүнө чейинки аралыгы жабык болот. 9 май улуу жеңиш майрамы. Быйыл жеңиштин 73 жылдыгын бүткүл кыргызстандыктар менен катарлаш эле ушул тапта көзү тирүү согуш ардагерлери гана эмес, согушка катышып, бирок көзү өтүп кеткен ардагерлердин урпактары, бала чака неберелери дагы кубануу менен белгилешүүдө. Алардын айрымдарынын майрамдык маанайын кабарчыбыз Айжан Омулдошова тең бөлүшүп келди. Вот его военный билет. Смотрите какой. Вот тут все написано. А потом вот что он в госпитале лежал. Смотрите, тут как продукты выдавали, все. Кан майданда душмандар менен салгылашып, ата мекенин коргоо үчүн бар күчүн аябаган патриот Юлдаш Райым баба согуштан 19 орден тагынып кайткан. Панфилов дивизиясында кызмат өтөгөн ардагер тууган жерине келгенден кийин элге дагы далай кызмат кылып, 1992 жылы дүйнөдөн өткөн. Жыл сайын 9 майда атасын эскерип турууну салт кылып алган уул кыздары атасынын буга чейин билинбеген эрдиктерди жасагандыгын жакында эле аныкташты. Биз интернет аркылуу атамдын 19 эмес баардыгы болуп согуш учурунда 56 медальга ээ болгондугун билдик. Атам көрсө ошондой эле согуштун баатыры намына татыктуу болгон экен. Дал ушул баатырлыкты алууга жана атам жашаган кирпичный айылына анын атын ыйгарууну суранып, тиешелүү тараптарга кайрылалы деп жатабыз.
Өзү жашаган үйдүн сыртына бакыйып сүрөтү илинип турган кыргыздын дагы бир эржирөөк жигити коомдук ишмер акын Үсөнкул Жумабаев согуштан кийин дагы өз мекенинин өнүгүшүнө зор салым кошкон. Алгач Чүй райондук партия комитетинде инструкторлуктан баштап, өмүрүнүн аягына чейин Кыргыз СССРинин маданият министринин орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. 10го жакын китептин автору болгон. Атабыз өзү жалгыз уу болгону менен ушу согуштан аман келгенине Кудай сактаган окшойт да чоң атабыз үчүн. Ушу канча балдар үй бүлөдөн 5-6дан 7-8ден келбей калбадыбы балдары. Ушу биздин бактыбызга атабыз аман эсен келип, мына ушул жакшынакай күнгө келип отурабыз. Апаттуу жылдар тууралуу көркөм тасмаларды көрүп отуруп, Райкия Бакирова атасынын согуш талаасында кандайча күн көргөнүн элестетип, азырда бушайман болуп кетет. Белоруссия жана Украина фронтуна катышкан Чоокай Абакиров 87 жашка чейин денесинин 3 жеринде калган ок менен күрөшүп өттү. Ал арада 5 уул 5 кызды тарбиялады. Алгач согуштан курман болду деп кара кагаз келген. Айылда аза күтүлүп, мына 40 болот деп жакындап калганда жаркылдап жоокердин өзү кирип келет. Үрүү деп келгенден кийин балыкчынын станциясынан тозуп алышыптыр, жөн эле чуркашып. Апам айтат, ушундай келди дейт, капкара кийинип алып, кайра келгенде 21 жашка чыгыптыр. 17 жашында кетсе 21 жашында келиптир. Тозуп, жөн эле көздөн жаш тыйылбайт дейт. Чоң таятасын тартып, мекенди коргоочу кызматына ыктаган Адис Исаков Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер окуу жайынын студенти. Таятасы Жусуп Мусулманов 41-жылы согушка аттанган боюнча кабары жок. Ушул кезге чейин качан, кайсыл жерден курман болгондугу тууралуу билинген эмес. Туура 1 жыл мурун Орусиянын архивинен маалымат табылып, Жусуп Мусулманов согуш аяктаар маалда баатырларча курман болгондугу аныкталды. 1 жыл мурун Россиянын архивинен чыгып калып, ошого биз аябай сүйүнүп, көрсө Севастопольда 2 жолу жарадар болуп, Севастополдун госпиталда жошактан көз жумуптур. Чоң кайнатасынын тарыхын айтып отурган Асыл эженин баяны бир аз башкачараак. Мына бул китепте жазылгандай, кыйын кезеңде 6 айылдын элин ачкачылыктан арачалап калган Кыдырназар Ботугуров жалгыз уулун согушка жиберип, уулу кайра кайтпай калган. Ошондо кан какшаган карыя душмандардан өч алуу үчүн колунда бар малын бүт сатып, ошол кезде бир учактын баасы болгон 40 000 сомду аскер комиссариатына алып келип берген. Ботугуров Кыдырназардын акчасы келди, биз бир самолет алдык. Согушка берген жардамына аябай чоң рахмат деп анан ошо Нарын областына Кыдырназар Ботугулдан деп анан Сталинден благодарность келиптир да. Кыргызстандан улуу ата мекендик согушка аттанып дайынсыз болгон жоокерлердин аты жөнү ушул кезге чейин такталып келет. Алардын сөөгү кайсыл жерге көмүлгөндүгүн атайын издөө салган отряддар улам аныктап чыгууда. Маалыматтарга таянсак, өлкөдөн 1941-45 жылдары улуу ата мекендик согушка кеткен 10 миңдеген жоокерлер менен офицерлер дайынсыз деп эсептелип жүрөт. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал. Улуу ата мекендик согуштун жеңиш менен аякташына ооруктагылар дагы олуттуу салым кошкондугу белгилүү. Ал кезде фронтко жөнөтүлгөн азык-түлүк, кийим-кече кан майдандагы жоокерлердин демине дем кошуп, чоң эрдиктерди жаратууга жол ачкан. Айыл чарбасындагы чоң түйшүк аялдардын, балдардын, кары адамдардын мойнуна жүктөлгөн мезгилди башынан өткөргөн биздин кийинки каарманыбыз Жетөгөз районуна караштуу Тосор айылынын тургуну Токтокан апа. Токтокан апа согуш башталгандан тарта трактор айдап, жер иштетип, бардыгы фронт үчүн деген уран астында эмгектенген. Азыр Токтокан апа 98 жашта. Ардагердин бейнесине аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек токтолот. Жетөгөз районуна караштуу Тосор айылынын кадырман карыясы Токтокан апа быйыл 98 жашка чыкты. Токтокан апанын жаштык кезине улуу ата мекендик согуш мезгили туш келип, күйөөсүн майданга узатып, ага туугандын чиедей балдар менен бардык жүк Токтокан апанын мойнуна түшкөн. Айылда ишке жарамдуу эркектин баары майданга кеткендиктен 1942 жылдан 1948 жылга чейин трактор айдап, өз айылында эмгектенген. Тракторду билбейли барып эле айдап калдым. Деген чот билчүмүн өзүм. Кыз кезимде апийин алышып бериптиле. Анан ошондон чот билет десе эле орус эле мени машинеге салды, дагы 2 тракторду салды. Төртөөсү тети самолеттин ылдый жагына түзгө алып таштады. Ушул жерде иштей бердим. Анан кийин билип эле алдым анан. Кетким да келбей калды өзүмүн.
Бул сүрөттө трактор айдап жүргөн Токтокан апа эмес, бирок ушул тарыхта калган сүрөттөр аркылуу Токтокан апа сыяктуу аял заты, карыгартаңдар, өспүрүм балдар айыл чарба жумуштарынын кыйынчылыктарын өз мойнуна алышып, фронттогу аскерлерди азык-түлүк, жылуу кийим менен камсыздап, чоң кайратмандык жаратышканын көрсөтүп турат. Bir jagынан суусу карабатсак, bir jagынан ороктор дейт. Bir jagынан орок урубастан кебинге бар дейт. Андан арабабыз келип ооп чыгылып калат. Балдар менен жүрдүм. Балдарды жакшылап бактым, бирөөлө жаман айтканым жок. Бияка келин болуп келген кезинде 20 жаштагы келин экен. Анан ошо кайнене кайнатасы менен жашап, ошо кайнене кайнатасын аябай сыйлап, кайнагасын 2 баласы бар экен, анан ошолордун баары менен чогуу багып, анан ошо атам энем үйдө калганда ошо үй бүлөнү багыптыр өзүнүн эмгеги менен. Анан ненем эмнеге үйрөттү? Дайым иштегенде күжүрмөн болгула, эмгекчил болгула, эч убакта калп айтпагыла. Жана өзүңөрдүн эмгегиңер менен агарып көгөргүлө деп мага мени ушуларды үйрөттү. Токтокан апа кылымга тете жашап, быйыл 98 жашка чыкты. Эң өкүнүчтүүсү Токтокан апанын күжүрмөн эмгектери эске алынбай, убагында ооруктун ардагери катары катталбай калган. Бул боюнча тийиштүү документтер дагы колунда. Эдил Мексбек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук биринчи канал Скөлө болсо. Улуу жеңиш күнүнүн алдында президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы Эрдик коомдук фонду жана биздин жеңиш деп аталган издөө кыймылынын өкүлдөрү менен жолугушту. Өлкө башчысы анда согушта дайынсыз жоголгондорду издөө кыймылдарынын аракети менен көптөгөн жоокерлердин ысымдары аныкталганын. Мындан ары мамлекеттик органдар тарабынан издөө кыймылдарына керектүү жардам көрсөтүү жумуштары жөнгө салынаарын билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Самат Хасипов айтып берет. Каныбек Мырзаканов жана анын жубайы Гүлнара Мырзаканова түптөгөн Эрдик коомдук фонду башында үй бүлөлүк эле долбоор болгон. Атасы согушка кетип дайынсыз болгондуктан алгач ишти аны издөөдөн башташкан. Себеби дегенде мен таятам Чыналиев жандар согушка кетип дайынсыз болгондо. Анан мен 73 жылдан бери ошо таятамды издеп иштер жүргүзүп жүрөм. 2009 жылдын аягында табылган. Анан 2010 жылдан баштап биз ушу айттык, эгерде мен таятам табылган болсо эмне үчүн башка бир Кыргызстан жоокерлер дайынсыздар табылбайт депчи. Издөө иштерин 2010 жылдан бери жүргүзүп келишет. Башкы максат улуу ата мекендик согушта дайынсыз кеткен же каза болгон кыргызстандык жоокерлерди, алардын көмүлгөн жерлерин аныктап, жакындарына жана туугандарына маалымат табууга жардам берүү. Фонд Орусиянын коргоо министрлигине караштуу мемориал интернет сайты менен кызматташат. Анда 13 миллион 800 миңден ашык адамдардын маалыматтары камтылган. Ал баракчадан азыркы күнгө чейин 1200гө жакын кыргызстандык жоокерлердин жана алардын көмүлгөн жерлери табылган. Фондко кайрылуу эң жөнөкөй. Телефон чалып, согушта дайынсыз болгон адам тууралуу кыскача маалымат айтуу гана жетиштүү болот. Биринчи, эгерде мүмкүнчүлүк шартыңар болсо өзүңөр издегиле депчи. Ошол жака киргиле, анын условиясы бар, ошол жерден издеп көргүлө. Анда эгерде колуңардан келбесе, же силерде ошондой мүмкүнчүлүк жок, интернетке киргенде компьютер жок болсо, эмтиги ат башыда тияка тоодо кайдан болсун турабы? Же болсо Баткенде же талашынан эми ошо биздики өзгөчөлүгү ушундан да. Издөө иштери менен Кыргызстанда биздин жеңиш кыймылы да алектенип келет. Уюмдун өкүлдөрү өлкө башчы менен жолугушууда өзүлөрүнүн ичмердиги тууралуу айтып беришти. Президент аларды келе жаткан жеңиш күнү менен куттуктап, бул майрам көз жаш менен тосуп алчу майрам экенин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков улуу ата мекендик согуш жылдарында дайынсыз жоголгондорду издөө боюнча тынымсыз аракеттери, тарыхка болгон аяр мамилеси жана өз ишине берилгендиги үчүн Светлана Лаптева менен Каныбек Мырзакановго ыраазычылык билдирди. Искренне поздравляем вас с завтрашним великим праздником победы в Великой Отечественной войне. Эта победа досталась очень дорогой ценой. Это праздник со слезами на глазах. В этой войне народ Советского Союза, советский народ потерял более 20 миллионов своих граждан. Главное в этой, когда читаешь историю, фактором победы это было единство советского народа. Советский народ показал всему миру уникальный пример массового героизма и преданности Родине. Офицерская честь и солдатская отвага была превыше всего. Вот этими качествами наш народ, советский народ, победил в этой жестокой войне. Многие пропали без вести. Я от себя лично хочу поблагодарить вас за проделанную
такую огромную работу. Өлкө башчысы көптөгөн кыргызстандыктар фронттон кайтпай калганын белгиледи. Айрымдары дайынсыз жоголуп, тагдыры белгисиз бойдон калды. Айтымында кийинки муун алардын небере чөбөрөлөрү ата-бабаларынын тагдырларына кайдыгер карабай, өз жакындары жөнүндө маалыматты, кан майданда курман болгон жоокерлер тууралуу эскерүүлөрдү сактап калгысы келишет. Бул иште биздин жеңиш издөө кыймылынын да салымы чоң. Анын Кыргызстандагы өкүлү Светлана Лаптева дайынсыз кеткендер боюнча маалыматтарды табууга жардам көрсөткөндөн сырткары, кыргызстандык жоокерлердин согушта көрсөткөн эрдиктери тууралуу иликтеп келет. Анын демилгеси менен Кант шаарында жайгашкан Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун базасындагы Орусиянын Су-25 учагына Советтер Союзунун баатыры Исмаилбек Таранчиевдин ысымы берилген. Мы проводили акцию по увековечению памяти героев кыргызстанцев, да? Биздин демилге менен Акматша Түмөнбаев, Исмаилбек Таранчиев баштаган Советтер Союзунун бир нече баатырларына эстелик тактасы орнотулду. Исмаилбек Таранчиев өзү Чүй облусунун 5 күнгөй айылынын кулуну, кенже лейтенант болгон. Ал кенже сержант Качов менен биргеликте Ил-2 учагы менен 1944-жылдын 18 мартында Нарвы шаарына жакын жерде фашисттердин техникалык колоннасына соккурган. Анын эрдигин Чолпонбай Төлөбердиев менен теңдеш десе болот. Президент менен жолугушууда издөө жумуштарын жүргүзүү, аны уюштурууга каржылык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жана мамлекеттик мекемелерде архивдик документтерди издөөнү көмөктөшүүгө байланыштуу маселелер талкууланды. Дареги дайынсыз болуп жүрүп, анан кийин биз аркылуу же башкалар аркылуу табылгандан кийин кайсы жерде курман болуп, кайсы жерде сөөгө болгон. Ошол жерге туугандары барып келгени өкмөт акча бөлүп бериш керек да, жол киресине, тамак ашына, жол киресине, ошол ары бери барып келгени. Болду ушул гана. Өлкө башчысы жолугушууда айтылган баардык маселелер боюнча мамлекеттик органдар тарабынан издөө кыймылдарына керектүү жардам көрсөтүү жумуштары жөнгө салынарын белгиледи. Издөө уюмунун өкүлдөрү белгилегендей, согушта дайынсыз болгон аталарын же чоң аталарын издеп кайрылгандардын саны жылына 10 миңге чамалайт. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Улан Сатиев, Коомдук 1 канал. Сокулук районунун Шопоков шаарында жеңиш майрамы салтанат менен белгиленди. Өлбөс полктун жүрүшү өтүп, шаар тургундары менен коноктор эстеликке гүл коюшту. Жүрүштөн соң мектеп окуучулары шаар тургундарына концерттик программа тартуулады. Согушта болгон окуялар сахналаштырылып, жеңиш ырлары жаңырды. 9 майга карата Шопоков шаарында Өлбөс полктун жүрүшү болду. Улуу ата мекендик согушка катышкандардын сүрөттөрүн мектеп окуучулары көтөрүп өттү. Иш-чарага Баткен Ооган согушунун ардагерлери да катышты. День Победы, День Победы, День Победы. Шопоков шаарынын тургуну Токтосун Турдуманбетованын атасы да көпчүлүккө кошулуп, өз ыктыяры менен согуш талаасына аттанган. Жеңишке аз убакыт калганда жоокер оор жаракат алып, кичи мекенине кайткан. Атам согушка кетип атканда айткан, ушу балдарым жыргал турмушту көрсүн. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде жесир калган энесин дагы таштап кетти эле согушка. Учурда бул шаарда согуш майданында курман болгон баатырлардын урпактары арбын жашайт. Мектеп окуучулары согуш талаасында болгон окуяларды театрлаштырып, жеңиш ырларын жаңыртты. Сокулук районунда жайгашкан Шопоков шаары Советтер Союзунун баатыры Панфиловчу Дүйшөнкул Шопоковдун ысымын алып жүрөт. Ал Москваны коргоодо жанын аябай салгылашып, баатырча курман болгон. Ушло 120 человек и вернулось только 26. Биздин аймактан фронтко 126 киши кетип, 26 кайтып келген. Тилекке каршы учурда бир эле ардагер калды. Келечек муун өзүбүздүн баатырларды унутпашыбыз үчүн жыл сайын жеңиш майрамын белгилеп турабыз. Сегодня так много народу пришло. Келечек муун бейпилдикте, тынчтыкта жашаш үчүн ата-бабаларыбыз кан жанын аяган эмес. Бул эрдикти унутпашыбыз керек. Сайфудин Мурзаев, Үсен Көлбаев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.
2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Центара Gold Inc. дивидендтеринен тышкары Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жалпы кирешеси 99,5 миллион сомду түздү. Республикалык бюджетке салык жана чегерүүлөр түрүндө 161 миллион сомдон ашуун каражат которулган. Бюджетке жалпы төлөмдөр 536 миллион сомдон ашык сумманы түздү. 2017 жыл 3 жыл аралыгында алгач ирет Солтон Сары кени чыгашалуу разрядтан кирешелүү разряд катарына кирип, анын кирешеси 21 миллион сомго жетти. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз алтын ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбековду кабыл алган учурда айтылды. Премьер-министр гендерди иштетүүдө жергиликтүү калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Алимбеков инвестицияларды тартууга муктаж болуп турган макмал алтын кенинин абалы жана келечеги тууралуу айтып берди. Өкмөт башчы Кыргыз алтын жетекчилигине ыкчам тартипте макмал алтын кенинин мындан аркы иши тууралуу сунуш киргизүүнү дагы тапшырды. Бишкектеги Каухар бизнес борборундагы өрт 1 саатка жакын убакытта өчүрүлдү. Тилсиз жоо имараттын чатыры менен жогорку кабатынын бир бөлүгүн зыянга учураткан. Бизнес борбордо банктын кеңсеси жана медициналык кызмат көрсөтүүчү ишкана жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак, жабыркагандар болгон жок. Өрттүн кесепетинен кийинки материалдык чыгымдар эсептелүүдө. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча так аныктала элек. Биздин бөлүмчөгө 11:33-тө сообщение келип түшкөн. Сразу автоматический отделение чыккан. Артынан 5-чи этаж болгондуктан сразу артынан автолестница чыккан. 130 чарчы квадратный метр өрттөнгөн. Дагы экспертный лаборатория назначение болот. Дополнительно эмнеден өрт кесепети эмнеден чыкканы дополнительно дагы айтылат. Өрт коопсуздук эмеси жакшы сакталган экен баары. Огнетушилер бар экен, внутренний пожарный крандар иштейт экен, пожарная сигнализация иштептир убагында. Жыл башынан бери Борбор калаада шаардын көркүн бузган соода сатык жайлары тазаланууда. Буга карата Бишкек мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы иретке келтирүү иш-чарасын Ордо калаанын негизги көчөлөрүнөн баштап жүргүзүп келет. Эч кандай уруксаты жок жана мыйзамсыз иштеп жаткан базарлар жок кылынып, күркөлөр шаардык айып базасына коюлууда. Теманы кабарчыбыз Айжан Омолдошов улантат. Бишкек шаарына курулган алгачкы имараттардын катарын Ордо калаадагы чыгыш автобекети толуктайт. Бул имарат 1962-жылы курулуп, Сталиндик ыкмадагы архитектуралык курулуштун эң сейрек үлгүсү деп айтылып келет. 5 гектар жерде ээлеген чыгыш автобекетинин аянты дагы 10 соткага көбөйүп жатат. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, буга чейин мыйзамсыз иштеп келген Алмалуу базары бүгүнкү күндө бузулуп, кайрадан автобекеттин карамагына өткөрүлүп жатат. Кезегинде убактылуу колдонууга берилген аймакка чакан соода түйүндөрү жайгашып, 30ка чукул сатуучу соода сатык кылышчу. Бир аптадан бери соода кылуучу жай толугу менен бузулуп, учурда анын чатырчасы алынууда. Бул бузуу иштери деген мэриянын 2017-жылкы токтомуна ылайык. Бул жер машина токтотуучу жайга деп чыгыш автовокзалына берилген жер болчу. Бирок буга чейин бул жерде мыйзамсыз базар, анан күркөлөр бар эле. Ошо мыйзамсыз нерселердин баарын бүгүнкү күндө алып атабыз. Өткөн жылы чыгыш автобекетинин жанындагы жер алдындагы өтмөк толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөн. Эми бузулган базарда тирилик кылган айрым соодагерлер дал ушул өтмөктүн ичине киргизилип, ишин улантууга мүмкүнчүлүк алышты. Здесь хорошо. Мурдагы базарга караганда бул жер ыңгайлуу экен, бир аз чаканыраак, бирок таза, көлөкө дегендей. Азырынча ары бери өткөндөр эле соода кылып кетишпесе, кардарларыбыз бул жака көнө элек. Эми күтүп атабыз, баары жакшы болот деп. Борбор калаада бардыгы болуп 3,5 миңден ашык күркө жана чакан базарлар бар болсо, алардын 1,5 миңге жакыны мыйзамсыз иш жүргүзүп жаткандар. Андыктан шаардык мэрия быйылкы жылдан баштап көчөлөрдүн көркүн бузган мыйзамсыз соода сатык түйүндөрүн тийиштүү жайларга орнотуп, шаардын көркүн оңдоо талабын бекем коет. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук биринчи канал. Элдик репортер рубрикасынын окурмандарынын саны күн санап өсүүдө. Көрөрмандарыбыз ар кыл багыттагы көйгөйлөрдү чагылдырган фото жана видео материалдарды тынбай тартып жөнөтүүдө. Эң кызык деп тандалып алынган материалдардын түрмөгүн назарыңыздарга сунуштайбыз. Соклук районунун Совхоз Фрунзе көчөсүндөгү Институт 1 дарегиндеги үйдүн подъездинде электр чубалгылары мына ушундай акыбалда турат. Бала чака колун салып жибербесин деп кооптонуп, бул үйдө 17 жылдан бери жашап келаткан Дамира Калиева коопсуздук сакталбагандан улам электр чубалгылары өрттөнгөн учурлар көп болгонун айтат. Бул маселе менен алар кайрылбаган жер калган эмес, бирок майнапсыз дейт автор. Мектеп салынып калды азыркы күндө.
бирок балдардын кайсы жерге барып ойнойт, кайсы жерде спорт площадка бар, келечеги жок нерсе болуп калды да. Жаңы мектептүү болобуз деп турган Талас облусундагы Кичи Кара Бура айылынын окуучулары спорт аянтчасы жок калышы мүмкүн. Анткени жаңы мектеп салынып жаткан жерде спорт аянтчасы үчүн бөлүнгөн жер белгисиз себептер менен жеке колго өтүп, ал жерде азыр башка бир имараттын курулушу башталып жатыптыр. Видеонун автору кеч болуп кала электе бул маселеге өкмөт көңүл бөлүп, жерди кайра мектепке кайтарып берүүсүн өтүнүүдө. Өкмөт негизи жер сатылбады дегенден кийин өкмөт гана соттошуп алганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Атына заты жарашкан демекчи, Жети Өгүздүн Кызыл Суу айылында үйдөгү крандардан чындыгында эле мындай кызыл түстөгү суу агат. Дат аралаш агып келген сууну тургундардын көпчүлүгү күнүмдүк тиричиликке гана эмес, тамак ашка дагы колдонгонго аргасыз болууда. Ал эми унаасы барлар таза сууну кошуна айылдардан ташып келип ичишет экен. Жайды жайларда ушундай суу ичкенибиз. Бул дагы таза, кийинчерээк дагы жиберем, мындан да жакшы. Үйдүн алдыңкы кабатында жайгашкан бул сулуулук салону болсо эч бир тартынбастан эле тротуардын жарымын ээлеп алган. Сүрөттү жөнөткөн автор салон Ош шаарынын Масалиев көчөсүндөгү номер 60-үйдө жайгашканын айтып, буга мэрияны көңүл бөлүүсүн өтүнгөн. Ордо каладагы бул унаа жуучу жайдагы тротуарды өзүн билемдик менен ээлеп алган. Унаа жууган жай Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун маңдайында жайгашкан. Унаа жуучу жайдын кардарлары тротуарды унаа токтотуучу жай кылып алган аз келгенсип. Айрым учурларда унаалар тротуарда эле жууларын айткан автор. Жай келгенде бул жерде килем паластар дагы жуула баштайт деп ачууланган. Эгер сиз дагы кандайдыр бир окуяга күбө болсоңуз, окуяны өзүңүздүн уюлдук телефонуңузга видеого же сүрөткө тартып, дароо элдик репортер рубрикасынын WhatsApp, Telegram же Viber аркылуу 0551 74 81 18 номерине жөнөтүңүз. Ноокаттын алыска айылын өнүктүрүүгө айыл жаштарынан турган комитет түзүлдү. Максаты ашар ыкмасы менен айыл муктаждыктарын чечүү, өлкөнүн өнүгүүсүнө аз да болсо салым кошуу. Ал эми мамлекет тарабынан Исанов айыл аймагындагы келечек муундар үчүн 2 социалдык объектинин курулушу жүрүп жатат. Өнүгүүгө өр алган аймактагы айрым аракеттер туурасында кийинки видеоматериалда. Ноокаттын Чыңгараев орто мектебинин окуучулары келерки жаңы окуу жылынан тартып жаңы мектепте окуй баштайт. Мындан 30 жыл мурун балдар лагеринде билим алып келген тески кожокелеңдиктер үчүн алгачкы ирет типтүү мектеп курулууда. 225 окуучуга ылайыкташкан 3 кабаттан турган мектеп республикалык бюджеттен каржыланган. Мына мектебибизге ушул 51 миллион сом акча каралган, сметалык баасы. Бүгүнкү күндө иш жакшы кетип баратат. 1-2 күн гана жамгыр мешайт этти. Болбосо устуларыбыз өтө күчтүү темп менен иштеп атышат. Жаңы мектепте окуп калуу бактысын коңшу айылдыктар күнгөй кожокелеңдиктер да чыдамсыздык менен күтүүдө. 5000 калк жашаган бул айылга бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы башталгыч класстар үчүн 60 орундуу заманбап билим уясын түптөп жатат. Өлкөнүн келечек муундарына ар тараптуу мындай колдоо болуп турган чакта элиттиктер да четте калган жок. Ашар ыкмасы менен айылга спорттук аянтча курулду. Былтыркы 2017-жылдан 460 миң сом, быйылкы 2018-жылдын бюджетинен 350 миң сом акча каражатын бөлүп берип, мына биринчи этап башталып, биринчи бөлүмү бүткөнү турат. Чечтөбөлүктөр минтип ден соолукту чыңоого көңүл бурууну колго алса, Жар Коргондук жаштар аймактарды өнүктүрүү жылына карата атайын комитет түздү. Айылды өнүктүрүүгө багытталган бул топко элеттеги 18 жаштан 45 жашка чейинки жарандар каттала алат. Поколение болуп, жарыктандыруу болуп атат айылда. Жаштар салым кошуктат, жолдорду оңдоп, жылыш бар айылда жакшы. Бул аракеттер менен эле айылдагы көйгөйдүн баары чечилди дегенге болбойт. Аталган аймактагы 2 айылды ичүүчү таза суу маселеси курчпойдон турат. Аймакта 20 миңден ашуун эл жашайт. Демөөрчүлөр тапсак, кийинки жылы ошол жергиликтүү бюджеттен карап туруп, ошол бүтөлгөн, тешилген турбаларды бүтүндөп, ошол Кудай буюрса ошол Жаңабазар айылына дагы таза суу чыгарабыз деген ойдобуз. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Коомдук биринчи канал, Ош облусу.
мына ушундай кабарлар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздин дагы жаңылыгыңыз өлкөнүн негизги телеканалына чыгуусун каалайсызбы? Анда кызыктуу кабарлар менен орчундуу окуяларга күбө болсоңуз элдик репортер аталыңыз. Ал үчүн сиз 0551 74 81 18 WhatsApp номуруна сүрөтчү видео жиберсеңиз болот. Улуу жеңиштин желегин желбиреткен ардагерлерге таазим, эртеңки майрам кут болуп, эл ичинде эсен жүрүңүздөр. Саламатты болуңуздар.